Assalamu алейкум достор. Бүгүнкү сабакка кош келипсиздер. Кудай буйрса, бүгүнкү сабакта ошол Мирлан агай өткөн сабактын кайра кыргызчасын кайталап, тексттерибизди форматтоо боюнча, тексттин стилдерин, алардын шрифттерин, өңү түсүн форматтоо боюнча сөз кылабыз. Фонт фамилиге токтолобуз көбүрөөк, анан фонт стайлдарга токтолобуз. Бүгүнкү сабак абдан кызыктуу жана өтө мындай терең сабак достор. Муну ошол бир сабак менен эле мындай түшүнүп коюу бул мындай чынын айтканда мүмкүн болбогон нерсе достор. Анда мындай сөздү көп узартпай баштай берели, анткени бүгүнкү сабакты билесиздер, ошол бир сааттын ичинде токтотуунун аракетин көрөм, анткени 10:30 менин берки Flutter сабагым бар, ошон үчүн сиздерге кечирим сурайм. То есть экинчи күнкү сабакта мотивация бир аз азыраак болуп калышы мүмкүн, бирок 4-күнкү сабагыбызда сөзсүз көбүрөөк отурганга аракет кылабыз. Анда мен экранымды демонстрация кылып баштай берейин. Hide video panel дегенди жаап коелу. Ооба, өзүңүздөр байкагандай мына оформление текста дейт, текстти оформление кылуу же болбосо кыргызча текстти форматтоо десек болот. Текстти форматтоо бөлүгүбүздө достор font family, негизи font family жөнүндө мурунку сабакта бир аз кыскача токтолуп өткөнбүз. Бул жерде дагы бир аз кайталоо кылабыз. Андан кийин font face'тин эрежелери бар. Google Fonts'тан шрифттерди туташтыруу, аларды кандай кылып туташтырабыз. Деги эле ошол Google Fonts эмес, деги эле фонттор тууралуу, шрифттер тууралуу сүйлөшөбүз. Андан кийин ошол фонт стайлдын color, size, style, weight, text transform, decoration, spacing, line height, text shadow, text align деген касиеттерге, свойстволорго, касиеттерге токтолобуз. Бүгүн ушулар жөнүндө сөз кылабыз. Так, анда сөз такыр эле башынан болсун, баягы эле биздин lesson келечек деген сабагыбыз бар. Ошол жерде 0дон папка ачып алабыз. Бул болсо биздин lesson 12 болуп калды. Эмне десек болот муну? Text format деп кое берели. Text formatting дейбизби? Text форматты, тексттин форматтары боюнча сөз кылабыз. Так, мунун ичине так, азыр албетте биринчи бир CSS файлыбыз болушу керек. Андан кийин дагы бир fonts деген файлыбыз болуш керек. Эми биз бүгүн бизге керек болгон фонтторду көчүрүп алып койгонбуз. Бул жердеги мынакей бизге керектүү фонтторду ошону копиялап алып эле азыркы биз ачып иштеп жаткан фонттун ичине алып келип салабыз. Так, андан кийин CSS файлыбыз бар, анын кереги жок. Text format деп эми өзүбүздүн файлыбызды ачып баштай беребиз достор. Так, жакшы. Билесиздер, папкаларды бул жерден дагы ачса болот, бул жерден дагы сохранить этип алса болот, же болбосо тигил жактан да кылса болот. Ошол баягы сиздердин көзүңүздөр көнө берсин, бул папка каяктан чыгып калды, эмне болуп калды, дагы деле түшүнбөй аткандар бар экен. Анткени кээ бирөө арабыздан жазып атат, агай сиз иштеп атасыз, анан тигил жака барганда CSS деген папка пайда болуп калыптыр го, ал бул дегендер болуп атат. Ошолор үчүн бул жерден папканын ичинен дагы сохранить этсе болот. Анан то есть жаңы папка түзсө болот. Анан бул жактан деле могул плюсту басып new folder дейт, жаңы папканы түзсөк болот. Азыр болсо биз index
формат HTML десек да болот. Бул дагы билесиздер, баягы сиздерге бул жерде ар түрдүү HTML файлдар болушу мүмкүн деген нерсени айткыбыз келип атат. Бул нерселерди мисалы бир эле индекс HTML болбойт да. Сиздер сайтты түзүп атканда бир канча HTML файлдар болушу мүмкүн. Бир канча болуш үчүн эч убакта эки окшош ат менен болбойт. Индекс HTML-ден экөө болбойт. Негизги главный файл индекс HTML болот да, андан кийин башка нерселер башка аттар менен анан HTML деп кете берет. Ошон үчүн билесиздер, көбүнчө сабактарда мен индекс HTML деп эле колдончумун. Бүгүн формат деген сөздү дагы кошуп койдум. Андан кийин CSS-ке дагы келебиз. Бул жерге болсо баягы эле style CSS деген файлды дагы ачып коебуз. Анда демек бул жерге биз стайлдарды, стилдерди жазабыз. Бул жерге болсо HTML файлдарыбызды жазабыз. Эми мунун атын оңдоп алалы биз. Тексттерди форматтоо сабагы же форматтоо деп эле коелу. Кийин бул жерге H1ге H1ге кечиресиңер. Орусчам аралашып кетип атат го, каяктан жүрүп эле. Тексттерди форматтоо сабагы деп койсок болот. Ушундай болот биздин бүгүнкү биринчи немебиз, body'нин ичиндеги биринчи H1'биз. Андан кийин анан ошол могул жердеги, то есть биздин бул жактагы жазылган нерселерибиздин анан ар бирин кирип, фонт сайздарыбызды, фонт фейстерибизди, ошол нерселерди туташтырсак болот. Так, сөзсүз биздин мынау тайтлдан кийинки жерде сөзсүз түрдө биздин кийинки нерсебиз болуш керек. Линк. Бул CSS-ти туташтыруу үчүн бул линк деген тег аркылуу тайтлдан кийин келиш керек. Бул rel деген атрибутта style sheet деген болуш керек. Href'тин ичинде дагы анын жолу көрсөтүлүш керек. Бул каяктан келип атканы. Follow link дейт. Бул линктин каяктан келгенин билиш үчүн control плюс клик деп турат. Контролду басып, анан плюс клик кылсак, ушул каяктан келгенин дагы көрсөтөт. Ошол жака алып барат. Муну дагы көрсөткөн бололу. Андан кийин могул жерде биздин кандайдыр бир параграфыбыз болсун. Бул параграфтын ичинде мисалы color keyword деген жазып атты эле ага, биз дагы ошону жазып кое берели. Андан кийин бул жерге сөзсүз түрдө класс берилиш керек. Класска color world деп коебуз. Color word деп коебуз. Жазуунун түсү. Ушулар боюнча азыр иштеп баштай беребиз. Биринчи азыр могул жогоруда турган font family'дан баштай берели. Билесиздер, бул жакта font family'ни кандай кылып туташтырабыз дедик эле. Негизи мурунку сабактарда да сөз кылганбыз муну. Бул жерге азыр кечиресиздер бир мүнөт. Так. Могул жерде азыр бир суроо болуп атпайбы? Бизде ага айткандай папканын ичинде шрифттер жок, кантип жасайбыз деп. Шрифттерди негизи Google Fonts'тан, Google'дан эле скачать этип алсак дагы болот. Бирок азыр бул жерде Мирлан агай фонттордун бардыгын бул жерге сиздерге берип койгон.
могул жерде код из урока lesson 12 zip дегенди көчүрүп алсаңыздар, мунун ичинде немелерди тапсак болот, фонтторду тапсак болот. CSS'in ичинде мисалы кандайдыр бир нерсеге ошол фонтторду таанытыш үчүн бир бул жерде selector'ду беребиз. Selector'ду берип туруп, анын ичинде анан font family дегенди берип, андан кийин анан өзүбүздө болгон фонтторду туташтырып баштайбыз. Мисалы, могул жердеги фонтторду же болбосо билесиздер, баягы Arial деген фонт бар, анан Helvetic, анан sans serif деп. Бул жерде ошол биз CSS'ке айтып атканда негизи биринчи деп атабыз. Биздин сайтты ачканда ал кээ бир операциондук системалардын, OS'тердин негизги болгон өзүнүн фонттору бар. Браузер ошону менен көрсөтүүнүн аракетин көрөт. Мисалы, Mac'тыкы башка, Windows'туку башка дегендей. Бирок биз мына ошондо сайтты ачканда ал Arial менен көрсүн деп атабыз да. Arial болсо, достор, бул могул, мисалы, бул жака келип туруп фонт деп жазсак, бул ошол Windows'тун, жок, азыр бул биздин фонтту ачып салды. Же болбосо шрифт экен. Так, фонт экен. Бул неме түрдө? Азыр могуну ачып калып атат. Бул Windows'тун өзүнүн ичинде, анан же болбосо немеде, мынакей font settings деген, бул мынакей параметр настройканын ичинен ачып атат. Ар бир ошол операциондук системалардын өзүнүн ичинде фонттордун түзмөгү бар, фонттордун фонду бар, жыйнагы бар. Ошонун ичинде Arial болсо, биринчи Arial менен көрсөтөт биздин сайтыбызды. Анан ал болбосо Helvetic менен, анан болбосо sans serif деп кийинки ошол могул жерден биринчиде турган, же болбосо ошол по умолчанию деп коет го, негизги болуп турган фонттун топтомун көрсөтүп баштап кете берет, достор. Так, азыр болсо биз өзүбүздүн сайтыбызды ачып алалы. Мынакей, мындай болуп көрсөтүп атат. Тексттерди форматтоо сабагы color keyword деп ушундай болуп кетип атат. Эми дагы ошол фонтторду туташтырууда экинчи бир мүмкүнчүлүк бар. Азыр муну алып салып туруп, эми ошондон баштайбыз. Бул болсо font face деген. Font face, мынакей font family, src url деп, бул биздин VS Code өзү автоматтык түрдө алып чыгып берип атат. Буларды биз туташтырып алсак болот. Эми мына font family'де биринчи биздеги болгон фонттордун атын жазабыз. Мисалы, pt sans дейт. Бул жерге ошонун атын өзүн эле жазабыз. Бул сөзсүз түрдө тырмакча менен болушу керек. Бул кош тырмакчадагы, жеке мындай бир тырмакчадагы болушу мүмкүн. Анан pt sans деп эле атын өзүн жазсак болду, font family'нын. Андан кийин мына бизде бир канча түрлөрү бар. pt sans bold, WoW деген бар, WoW 2 деген бар. Бул жерден дагы жанагыдай фонт деп жазып алып туруп издесеңиздер, ошондо фонттордун кандай түрлөрү жана форматтары бар экенин көрөсүздөр. Андан кийин болсо бул жерге ошол фонттун могул жолун көрсөтөбүз. Аны көрсөтүү үчүн сөзсүз бул дагы тырмакчанын ичинде болушу керек. Андан кийин
фонд деп жазсак таппайт. Анткени биз азыркы турган CSS'тин папкасынан чыгуу үчүн сөзсүз биз эки чекит жазып, андан слэшти коюп, анан мынакей fonts деген папкага кирип, анын ичинен мисалы pt sans bold wov 2 дегенди койсок болот. Же болбосо биринчи негизи regular деген коюлат. Бул баягы regular по умолчанию деп айтып атпайбызбы орусча. Негизги болуп турган regular, ошону коебуз. Андан кийин мындан чыккандан кийин сөзсүз түрдө формат дегени берилиши керек. Форматтын ичинде дагы бул мынакей азыр бизде эки форматы туруп атпайбы? WOV 2, WOV деген. Демек бул бизге WOV экиси керек болот экен. Бул дагы сөзсүз түрдө азыркы айтканыбыздай тырмакчанын ичинде берилиши керек. Андан кийин сөзсүз бул кош чекитти унутпайбыз. Ошону менен берип кете беребиз. Эми бизде кандай көрүнүп атат? Мынакей азыр жанагыдан дагы бир аз башкача болуп көрүндү. Мына келгиле, муну алып салып туруп, муну мындай кылып, бул жактан көрө турган болсок, азыр башкача көрүнүп атат. Моуну менен такыр башкача көрүнүп атат. Андан кийин font weight дегени бар. Font weight'ти normal деп коебуз. Андан кийин font style дегени бар. Font style'да болсо, мынакей өзүңүздөр байкап тургандай, бул жерде бизге чыгып сунуш кылып аткан italic бар, могул oblique деген бар, inherit деген бар, initial деген бар, unset деген бар. Мисалы италикти кое турган болсок, анда биздин бул жерибиз италик болуп көрүнөт. Так. Азырынча муну дагы нормалда калтырабыз. Ошол эле сыяктуу эми башка дагы фонттун могул жердеги биздеги болгон фонттун бардык түрлөрүн колдонуу үчүн дал эле ушундай кылып эле фонт фейсти көчүрүп алып, кийинки түрлөрүн дагы жайгаштырып кете беребиз. pt sans түрү ошол боюнча эле кала берет. Могул жердеги могул жерге дагы азыр кийинки моунун экинчи түрүн дагы кошуп алуу үчүн ушул эле жерден муну копиялап алып эле, моуну WOV 2 эмес, муну WOV, муну да WOV 2 эмес, муну дагы WOV деп койсок, бул туура болот. Андан кийин дагы бир ушундай нерсени, мисалы азыр могул жерде байкаган болсоңуздар, мисалы могул жерге италик деп жаздык эле, бирок биздин форматта италиги жок болгон үчүн мону италик катары көргөн жок. Эми ошонун бул жака италикти кошуу үчүн могул жердеги regular дегенде эле биз эми италик деп койсок туура болот. Италик десек, мына италик бар бизде. Бул жагында WOV бирөөсүн 2 кылабыз, бирөөсү WOV 1 боюнча кала берет. Ошондо андан кийинкисин могул жерди биз эми италик десек туура келет. Эми италик деп койсок туура келет. Так, биз могул жердеги бардык фонттордун түрлөрүн ушул font face деген CSS'тин бир касиети менен ошентип кошуп алат экенбиз, достор. Ошондо гана биздин бул фонтторду башкарууга жакшы мүмкүнчүлүгүбүз болот экен. Эми кийинки эки түрүн дагы кошуп алалы. Бул жерде италик эмес, bold дегени бар, boldту кошуп алалы. Bold дегени бар. Бул сразу могуга дагы кетип калды. Муну болсо WOV 2 деп коебуз. Font weight могул жерде bold болот бул. Бул жерде болсо италик эмес,
нормал болот. Андан кийинкиси болсо ошол эле болттун италиги бар. Ушунун эле италигин дагы ушундай кылып колдонсок болот. Анда бул жерде болт италик дегенди улап жазабыз. Болт италик дегени бар. Бул жакта дагы болт италик дегени бар. Бул жагы болсо 2, бул жагы болт, бул жагы эми италик десек туура келет. Чатта жазып аткандар бар. Lesson 12 CSS фонд сетка. Фонд откуда взяли дейт. Ооба, бир эле папка Lesson 12, калганы файл болдубу? Кээ бир суроолорду жакшы түшүнбөй калдым. Аны Google'дан скачать этип алсаң болот. Бизге ооба, болду, түшүндүм. Бул жакта ошо бири-бирине жооп, абдан жакшы. Рахмат. Ошондой достор. Андан кийин эми биздин ушул киргизген шрифттерибизди биздин сайтыбызда азыр байкаган болсоңуздар, жана P деп туруп эле P тегин алып колдонуп атпадык деле, неме катары, селектор катары. Азыр болсо биз эми бул нерселердин баардыгын биздин сайтта тааныш үчүн бодинин өзүн селектор катары колдонуп, бул жерге эми ошол өзүбүздүн фонд фамилини эми байласак туура келет. Эми ушул жерге анан pt sans дегенди pt sans анан бул болбосо андан кийин анан sans serif кетсин десек менимче эми туура болот. Мынакей ошондо гана бул баардыгы ушундай болуп көрүп колдонуп баштайт. Так. Булар боюнча фонд face боюнча, фонд family боюнча сүйлөштүк достор. Азыр могул Google Fonts'тан шрифти туташтыруу, муну кичине аяк жагына калтыра туралы. Мирлан агайда аяк жагында көрсөтпөдүбү? Ошо точно эле ошондой кайталаганга аракет кылалы. Могу Telegram'да өчүрүп салайын достор. Эми болсо color деген касиет бар. Негизи биз сайтыбызды верстка кылып аткан учурда достор, тексттерди форматтап аткан учурда, тексттин форматтарын өзгөртүүдө бизде түстөр менен иштөөнүн бир канча жолу бар достор. Бул жөн эле могул color деген касиети менен иштөө бар. То есть жөн эле мааниси менен түз эле өзүнүн red мисалы түстүн маанисин айтып эле ошону колдонсок дагы болот. Мисалы азыр келебиз бизге бул жерде мына биринчи P абзацыбыз берилген. Бул жерде класс color word деген берилген. Ошол эле классты алабыз бул жака. Color word дейбиз да. Анан мисалы мунун color деген касиетин кадимки эле биз билген red деген, кызыл деген түс менен эле берсек, анда биздин сайтыбызда могул биринчи абзацыбыз кызыл болуп чыгат достор. Мына жөн эле кызыл болуп. Анан дагы башка дагы жолдору бар экен мунун. Мисалы ошол эле учурда color hex деген бар экен да. Color hex дегенде дагы бир абзац берип алалы биз. Мунубуз color hex болсун, бул жардагы color key hex болсун десек, ошондо туура болот окшойт. Андан кийин дал эле ушул сыяктуу эле муну болсо color hex деп алабыз да. Мунун color деген касиетин эми биз бул решетка аркылуу беребиз. Так, мен решеткамды таппай калдым го, биякта экен. Так, решетка аркылуу берип туруп, мисалы могул эле түстү көчүрүп келип, бул түстөрдү каяктан алабыз десеңиздер, достор, Photoshop менен иштегенде, Figma менен иштегенде ошол жактардан
копиялап алсак болот. Азырынча ушундай нерсенин бар экенин түшүнүп кете берсек бул жетиштүү болот. Ушундай кылып хекс кылып алганда могул 6 цифранын бул биринчи 2 цифрасы бир түстүү, кийинки 2 цифрасы бир түстүү, кийинки дагы 2 цифрасы бир түстү билдирип, 3 түстүн биригүүсүнөн айкалышып пайда болгон түстү билдирет. Анан бул учурда мисалы азыр Ф'дан экөө болуп атат. Бул Ф'лар бири-бирин кайталап атат. Бул мисалы мындай кылып жылдырып салсак, могул цифралар алмашат. Байкасаңыздар мынакей. Азыр мына дал жанагынын өзүн табуу бир аз кыйын болуп калды. Мына байкасаңыздар табылбай калды ал өзү. Демек, мындай учурда жанагыдай эле жазганыбыз дагы жакшы болот. Мисалы F көчүрүп келгенибиз жакшы болот дегеним. Бул жагы мындай, бул жагда 0 болсун. Мына ошондо жанагыл түс берилип атат. Байкасаңыздар, ушундай окшош болгон учурда мунун бирден түсүн, то есть бирден тамгасын алып коюу түстүн маанисин өзгөртпөйт. Жанагыл өзү калат. Бул окшош болгон учурда гана. Бирок бул жакка жылганда ал андай болбой калат. Мындай учурда, мындай жылганда мынакей дагы эле 6 цифра туруп атат, бирок эгер жанагыдай кылып туруп, мунун бирден моонусун жетини өчүрүп, муну өчүрүп салсак, точно биз күткөн түс чыкпай калат, достор. Анда бир аз башкача болуп калат. Так, азыр келгиле, муну бул жактан көрүп алалы. Башканы ачып. Мынакей color hex деген мындай көрүнүп атат. Биздин азыркы ала турган түсүбүз болсо, бул бир аз мындай ачыгыраак болчу. Андан кийин color hexтен кийин бизде color RGB дегени бар болчу. Дал эле ушунун өзүнүн алабыз. Так. Бул P тегибизди алып туруп, кийинкисин ошол colorдун RGB дегенин колдонуп көрөбүз. RGB, RGB, Red, Green, Blue деген 3 сөздөн келип чыккан сөз. RGB дейли. Андан кийин бул жерге дагы жаңы бир биздин color RGB деген жаңы классыбызды ачып алабыз да, андан кийин анан бул жерге дагы color деген касиетине RGB дегенди берсек, мынакей red, green, blue деген үчөө чыгат. Эми азыр ушул үчөөнү алып берсек, бизде кандай түс чыкты? Азыр мындай эле турат. Анткени бул жерде мынакей жөн эле red, green, blue деп турат. Бул байкасаңыздар курсор мигайт этип атат да, бул күтүп атат. Мага бир жерге жаз, бул жерден бир нерсе жаз дейт. Кызылдын ичинен кандайдыр бир санды жазышыбыз керек экен. Бул жерде максимум түс 255 болот. Андан кийин ушул 255тен төмөн карай кете берет. Мисалы 255 кандай түс экенин көрүү үчүн муну өчүрүп салып туруп эле бардыгын 0 кылсак, 0до эч нерсе жок, кара деген сөз. Мисалы баары тең 0 болсо бул капкара түс болот. Мынакей капкара эле болот. Ал эми 255 болсо бул кызыл болот экен. 255 кызыл болот экен. Ушул 0дон баштап 255ке чейин, эгер билбейм эми ошол түстөр боюнча билимиңиз бир нерсеңиз болсо, 1де кайсы түс келет, 2де кайсы түс келет, бардыгын билген болсоңуз, 1ден 255ке чейинки сандардын арасында бул жерде ойноп, өзүңүз каалаган бир түстү алып чыксаңыз болот. Мисалы 255, 5, 65 десек, анда могул жерде мындай кызылдан дагы башкачаараак бир түс келип чыкты. Келгиле могул жерин бир 100 кылып көрөлү. Анда дагы негизи ошол негизги могул басымдуулук жасаган биринчи түс 255 болуп турат, могул жерде кыпкызыл болуп. Ошондон бул жакты көздөй, мына акты көздөй кетип барат да. Red, green, анан blue да, бул мына жашыл түстөн, бул болсо blueдан, көктөн алып анан
кандайдыр бир түстөрдү жасап атат. Мындай түстөрдүн коду боюнча, RGB код боюнча ушундай кылып иштесек болот. Анан эми немеде иштеп атканда дагы, верстканы жасап аткан учурда дагы сөзсүз түрдө бизге бул коддор берилет, же болбосо ошол дизайндын өзүнөн бул кодду таап алсак болот. Андан кийин бизде дагы бир ошол RGB коддун жанында дагы бир код бар. Бул RGBA дегени. RGBA кадимки эле A. Бул азыркы эле right, green, blue, анан A'сы альфа дегенди билдирет. Альфа деген өзүңүздөргө маалым болгондой баягы прозрачность дегенди билдирген. RGBA деген бар. RGBAдан бул жерге келип, анан бул жерде дагы color десек, мынакей RGBA деген бар. Бул жерде азыркы эле ушул түстү колдонуп, жок. Бул жолу ал түстү колдонбойлу, могул кызылы азыраак болсун бизге, кызыл 0 болсун керек болсо, гринден бир 150 болсун, блудан болсо дагы билбейм 50 болсун, кандай бир түс келип чыгар экен. Анан биз альфа жагыбызды прозрачность деген негизи бул бир прозрачность деген так бир эмес, бул жерде мындай 0 чекит 9 десек. Так, жашылдын мындай кылсак, ооба, бир болсо бул толук кандуу прозрачность деген мындай толук көрсөтөт деген сөз экен. Муну канчалык азайтсак, мисалы 0 кылып салсак, анда такыр көрүнбөй калды. Байкасаңыздар, RGBA деген текстибиз 0 болгондо бул такыр прозрачный болуп кетти да, көрүнбөй калды да. Ушул жерде биз мындай прозрачность дегенде альфа дегенде эмне дейт достор кыргызча? Ушуну кыргызча айтам деп кыйналып атам жанатан бери. Мисалы бул жерде 3 деп туралы, могул байкасаңыздар жашылыбыз аябай мындай көрүнөр көрүнбөс болуп, мындай 6 кылып коелучу, дагы кичине жакшыраак көрүнсүн, бирок эми 6да прозрачный экени билинбей калат экен. Ошон үчүн 3 жакшы экен мынакей. 3 десек достор, бул прозрачный болуп, кээ бир учурда ушундай кылып иштегенге туура келет достор. Мындай бир нерсенин бетине дагы бир нерсени коюп, анын прозрачностун азайтып, анын ар жагында бир нерсе бар экенин көрсөтүүгө туура келген учурларда ушуну колдонсок болот. Тунартуу дейт, тунаруу. Мала деген жакшы болбой калат экен, тунаруу. Тунартып койдук десек жакшы болот. Бозоргондо болбой калат. Тунук кылып атабыз да, ошону тунаруу десек дагы жакшы болот экен да. Ай азаматсыңар. Билген эле сөз, карасаңар ушундай учурда оозго келбей калып атат. Ошондой достор. Дагы эмнеси калып калды бияктагына? RGBAны сүйлөштүк. HCL деген бар экен. Бул кандай болуп чечмеленет эле? Келгиле азыр бул жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Бул жактан өзү бизге неме кылып берет? Подсказка кылып, кээ бир учурда мисалы баардык ушул нерсенин баарын достор жаттап жүрө берүү бул аябай оор иш достор. Мунун баарын жаттай албашыбыз мүмкүн. Ошон үчүн кээ бир учурларда мындай Google'ду колдонуу же болбосо ушул жактан эле мындай таап алуу бизге мындай аябай чоң жардам берет да. Мисалы color десек эле, андан кийин HCL десек, мындай кылып hue, saturation and lightness деген 3 сөздөн берилген код экен бул HCL. Келгиле муну карап көрөбүз сөзсүз түрдө. Бизде деген билесиздер да, менден дагы патриот Google брат бар. Ал жакка салабыз. Эмне дейт? Өң, анан каныктык, анан жеңилдик дейт да, lightness. Ушул 3 нерседен saturation деген бар. Saturatность деп эле коет го орусча делечи. Ошол нерселерден алынган сөздөр экен. Кана биздин
оттенок, насыщенность, анан легкость дейт. Ушул 3 нерседен алынган. Же болбосо кыргызча өңдөн, мынакей оттенок өң кадимки, анан каныктыгы, анын насыщенности, анан жеңилдиги, lightness. Ошол 3 нерседен алынган түстөрдү берет экен. Бул жерде мисалы кандай десек, бир 250 берип коелу, 250. Анан mo saturation дегени, сатурациясы, каныктыгы, бул мындай максимум болгону 100%. Муну негизи процент менен берген жакшы. Жеңилдиги дагы азыркы тети неме сыяктуу эле колдонулат, прозрачность сыяктуу эле. Муну дагы мындай 0,3 деп колдонсок, кандай түс берет экен бизге, келгиле көрөбүз. Мынакей моул сыяктуу түс берди. Эми муну ойноп көрө берсеңиздер болот. Мисалы, максимум канчага чейин барат экен моул? Максимум берилген жери бул жаңылбасам 360 болуш керек эле. Мирлан агай ушундай деди. Ошондо дагы мындай болду. 80 эмес, муну 100% кылып коелу. Бул жагын 5 кылып коелу. Дагы кандай нерселер келип чыгып атат. Мынакей дагы бир аз жеңилдеп барат да. Анткени могу акыркысы lightness деген, анын несі дедик эле, жеңилдиги дагы бир аз жеңилдеп баратат. Муну балким 7ге чыгаралы дегендей, дагы бир аз азайып атат. Ушундай кылып муну ойноп көрсөк боло берет, достор. 360, ооба, 360. Рахмат. Тунук, тунаруу деген туура келет, достор. Болду, талаша кей жок деп эле. Андан кийин ушунун эле азыркынын эле мына RGBA сыяктуу эле HSL, анын HSLA дегени бар. Муну дагы колдонуп көрсөк болот. Color HSLA, анан мунун ичинде дагы color дегенде HSLA'сы чыгып атат. Бул жерде дагы точно эле азыркы нерселерди колдонобуз. Келгиле, ушул 3 кодду көчүрүп алып туруп эле. Ушул 3 кодду көчүрүп алып эле, анан бул альфа жагындагы жанагындай кылып коелу, 0,3 кылып коелу. Ошондо биздин акыркысыбыз кандай көрүнүп атат? Мынакей ушул сыяктуу көрүнүп атат. Муну дагы мисалы 9 деп көрөлү альфасын. Анда кандай көрүнүп атат? Так. 1 десек. Так, биз туура бердикпи, чото? P класс color HSLA туура эле берилди. Бирок эмнегедир көп эми байкалды. Эми бир аз айырма байкалып атат, достор. Ошол биздин color деген касиетибиз менен иштөөнүн, достор, ушундай жолдору бар экен, мынакей. Андан кийин font size деген касиетибиз бар биз. Достор, 15-18 минутадай убакыт калып атат, бирок жетишүү аябай кыйын болуп калат окшойт. Font size'да M, анан pixel бар, rem деген бар. Булардын бардыгына негизи Мирлан агай аябай кенен сонун токтолуп өттү. Font style'да болсо italic, normal, bold дегендер бар. Font weight'та болсо bold, анан normal деген бар. Негизи мына strong деген билесиздер, өзү деле bold берет, ошону жок кылуу үчүн. Так, келгиле, буларга мындай кыска тез токтолуп өтпөсөк болбойт. Font size. Так, келгиле, эми могул жерден эле иштеп аткан акыркы тексттерибизден бирөөнү алалыбы, же бул жерге дагы эмне кылалы? Font size деп алып алалыбы? Бир section берип алып атты эле, агай кандай кылып атты эле? Div берсе болот, section берсе болот. Негизи ушундай жерде div берип кое берсе боло берет, анткени
Бул жерде diff деле, section деле мындай өтө маанилүү бир ролду ойнобойт. Биз жөн гана баягы көрсөтүү үчүн көрүп аткан үчүн жөн эле p берип койсо деле боло берет. Бирок бизге дагы жакшыраак түшүнүш үчүн мындай кылып койсок болот. Мисалы, sectionдын ичинде p теги бар. Font size анан m p деп туралы. Font size m p. Так, биздин сайтыбызга келсек, мынакей баягы негизги болуп ушул немени көрсөтүп атат. Так, муну көрүп алалы. Так. Муну алдына коюп алсак дагы ыңгайлуу болот экен. Мынакей биздин font size MP-ны кандай нерсе менен көрсөтүп атат. Мынакей бир EM менен турат экен да, бир EM менен турат экен. Могул өзүчү font size ушундай экен. Бир EM болсо, достор, Google'дан карап көрсөк болот. Точно канчага барабар экенин мен унутуп калдым. 14 пиксель болуш керек же 16 пиксель болуш керек. Бир EM деген ошол негизги катары ошол бир EM турат экен. Эми муну чоңойтуу үчүн бул жерге класс берип алышыбыз керек сөзсүз түрдө. Класс анан em font size деп туралы. Негизи фонт боло берет бул жерде кандай немелерди берсек, каалагандай берсек болот, достор. Андан кийин биз бул жерге келебиз да. Em сөзсүз чекит коюлуш керек, em font анан size деген бар. Андан кийин алып туруп, анан муну биз em font size'ыбызды font size бул өзү эле бир өзүнүн турушу бир неме эмес беле, em эмес беле, эми ошону 1,5 em'ге чыгарып койсок болот. Мисалы, 1,5 em дегенде азыркы турушунан 1,5 эсе чоңойтуп атат да. Же болбосо муну 2 em десек, анда бул бир топ эле чоңоюп кетет. Мынакей байкасаңыздар, бул жерде 1,5 болуп кала берсин. Ошол эле учурда пиксель менен берсек болот. Ушул мисалы ушуну эле 16 болгон болсо, могул азыр 24 болуп турат да. Мисалы, момундай көрүнүп атат. Мынакей момундай көрүнүп атат. Ушуну биз em менен эмес, 24 пиксель менен берсек, менимче көп деле өзгөрбөйт. Мынакей точно эле ошондой калат. Бул негизи көпчүлүк учурда ушул em менен иштешет программисттер. Анткени ушул мындай ыңгайлуулук жаратат. Анткени жанагы негизги болуп турган бир em'ди билебиз да биз. Анан ошону канча чоңойтуш керек экенин дагы болжолдоп иштөөгө бул бир топ жеңилдик берет. Ал эми мындай конкреттүү түрдө бизге берилген фонттун канча пиксель экенин билүүдө бул даана иштөөдө. Мисалы, биздин могул жердеги берилген h1'ибиз могул туура мынча неме болсун десек, билсек, дизайнда бизге берилген дизайнда канча пиксель экенин билсек, анда ошол учурла пиксель менен иштөө бул эң дагы ыңгайлуусу. Так, фонт стайл касиетинде болсо, ошол эле бизге берилген фонтторду, мисалы ушул келиңиздер, могул акыркы ушул em font size'дын фонт стилин өзгөрткөнгө аракет кылалы биз. Бул жерде мисалы фонт стайл дегенди мисалы италик деп койсок, анда мынакей биздики бул италик болуп калат. Анан билесиздер, бул кээ бир нерселер жанагы
strong деген бар эле, ошол нерселер өздөрү эле алар неме кылып турат. Bold кылып, же болбосо em деген бар эле, бул италик кылып турат. Ошол нерселерди өзү эле bold болуп турса, мисалы, дагы бир тег берип коелу ушул секшндин ичинде. Бул strong менен турсун. Мисалы, strongдун ичинде турган нерсе өзү эле bold да бул, мисалы bold. Мынакей бул жерде өзү эле bold, анан мунун стили италик болуп жазылган үчүн бул bold италик болуп туруп атат. Эми ушунун фонт стайлын өзгөртүү үчүн бул учурда биз ушул нормал дегенди колдонсок, азыркы нерсе могу италик чыгып кетет. Немеден нормалга өтүп калып атат да. Жок, кечиресиздер, азыр бул жерде non дегенди колдонсок болсо керек эле. Non дегенди колдонсок, болту азайып калып атат да, strongтун. Могул жерде эмне деп берип атат мына? Font weighттен font weight деп туруп, анан мону нормал десек, strongту font weightin нормал десек, ошондо туура болот экен. Font weight дегени бар, ошону non эмес, нормал десек, ошондо тигил биздин болтубуз немеден чыгып калышы керек. Отмена жирного начертания дегенди, font weight bold дегенди кайра strong font десек. Так, азыр бир аз могул мурунку немеден чыгарып албасак, бизде нонун ичинде калып калган үчүн бул бир аз кыйнап атат. Sectionга неме берилген үчүн мындай болгондо моунун өзүнө беришибиз керек муну. Буга strong деген неме берип кое берели, класс берип кое берели. Класс strong десек, анан бул жакка келип туруп эми strong деп алып, анан мону берсек, ошондо эми жанагыбыз мынакей немеден чыгып кетип атат да. Так, дагы font weight text transform деген бар. Бул жерде uppercase деген колдонулат. Uppercase. Uppercase деген достор, азыр мынакей биздин сайтыбызда жөн кадимки эле жазуу турат. Кээ бир учурларда, мисалы, кээ бир дизайнда, мисалы, заголовоктор же бир нерселери, мисалы, могул жердеги нерсенин баардыгы ошол чоң менен жазылсын деген нерсе болуп калат. Бул болсо биздин азыркы учурда мына жөн эле жазылган, даже бул мындай баары кичинекей менен жазылган. Анан биз буга класс берип алабыз. Азырынча ушул жерде uppercase деп эле туралы. Uppercase деген класс берилген. Стилге келип туруп, биз ошол эле uppercase деген стилди колдонуу менен эмне эле selectorду колдонуу менен, классты колдонуу менен мунун немесин, uppercase'тин text transform деген бар. Text transformга биз uppercase деген маанини берүү менен, text transform деген касиетке uppercase'ти берүү менен биз өзүбүздүн ошол заголовокту мындай чоң кыла алабыз. Бул жерде font size берип туралы, бир аз чоңураак болсун. Font size'ыбыз 1,5 км болсун. Мынакей ошондо бизге баардыгы uppercase болот. Эми ошол бул жерде байкасаңыздар, мына text transform дегенди жазганда бизге
могул нерселердин баары чыгып берип атат да мына. Capitalize деген бар экен. Бул тескерисинче бардыгын кичине кылып көрсөтөт. То есть capitalize дегенде жанагы англис тилинде бир эреже бар да. Немелер мисалы заголовоктордун бардыгы, мисалы бир нерсенин темасынын бардыгы баштанган менен башталсын деген эреже бар экен да англис тилинде. Мисалы our uppercase text деп коелу. Мисалы 3 сөз болсун да дагы жакшыраак билинсин. Our uppercase text десек, ошондо мынакей бул capitalize деген биздин маани, CSS маанибиз бул жерде ар бирин ушундай кылып баштанган менен баштап берип атат. Capitalize'дин ордуна биз none дегенди колдонушубуз мүмкүн. Lower case дегенди колдонсок, анда бардыгы кичине менен жазылып калат. Муну айрым учурда мындай бул жакта чоң менен жазылган болчу, эреже менен эле жазылган, бирок биз өзүбүздүн стилдердин ичинде эмне кылдык? Lower case дегенди колдонуп койдук эле, биздики баары кичинеге өтүп кетти да. Негизи көпчүлүк учурларда capitalize дегенди бул ошол H1, H2 дегендерге колдонушат да. Uppercase дегенди дагы бул белгилүү бир жерде колдонушу мүмкүн. Дагы эмнебиз калып атат? Text decoration деген бар. Underline, overline, line throughout дегендер бар. Бул көбүнчө жана менюларды бергенде ошол тексттин алды мындай чийилип турсун, өзгөчө маани бере турган жерлер болуп калганда, ошондо кандайдыр бир мисалы келгиле. Мындай кылабыз да биз. Бир P тегибиз бар. Бул P тегибиздин ичинде underline бир текстибиз болуш керек болуп атат. Ошол учурда буга класс берип алабыз да, муну underline деп турабыз. Underline деп CSS-ибизге өтүп, бул жактан классыбызды белгилеп алып, underline деп. Анан бул underline'ды колдонуш үчүн биз text decoration дегенди колдонуп атабыз. Биз text мынакей бул жерде негизи text дегенде эле толтура нерселер бар да достор. Мына text decoration дегенди text decoration line. Андан кийин underline деген бар. Ошол underline'ды карасак, мынакей биздин берилген текстибиздин асты чийилип анан берилип атат да. Кээ бир учурларда мисалы бул өзү ошол тексттин асты чийилип келген болсо, анда text decoration line'ды биз ушул жерде none дегенди колдонсок, биздин line жок болуп калат. Underline тексттин астыңкы сызыгы жок болуп калат. Так, достор, кээ бир темаларына мен жетишпей калып атам. Spacing, height, shadow, align дегендер бар эле. Бул жерде Google Fonts'тан шрифт туташтыруу деген калып калып атат, достор. Кийинки сабакта ушул калып калган жерлерин улантуу менен анан кийинки сабакты уланталы. Аябай кечирим сурайм, анткени 2 минуттан кийин менин сабагым башталып атат. Ошого азыр кечирим сурап сабакты токтотуп турайын. Түшүнүксүз болгон жерин негизи видеону көрүп, анан видеону болбосо материал бар да колубуздачы, мына Мирлан агай даярдап койгон сонун материал бар бул жерде. Оформление текста дегенди ачып алып, эгер түшүнбөгөн жериңиз болсо, баягы биздин Google переводчик доско салып, ошол жактан дагы карасаңыздар, сиздерге бир топ жеңилдик болот, достор. Азыр кечирим сурайм. Мотивация, башка нерселердин баардыгы өксүк болуп калат бүгүнчө. Бирок сөзсүз түрдө бул бүгүнкү калган сабакты кийинки сабакта улантабыз, достор. Жакшы тургула, баарыңарга ийгилик каалайм. Мен берки сабакта дагы жоопкерчиликтүү элем, просто Zoom шилтеме жөнөтүшүм керек.
окуучуларды топтош керек дегенде, ошон үчүн кечирим сурайм достор. Мындай кечигип деле бара берет элем. Жакшы туруңуздар.